саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Салам медиасында кадимкидей эле бүгүн 14 саат 15 мүнөт биз ачык микрофон түз берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор бар. Бизге бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары вице-спикер Аида Касымалиева жана Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Бабашевна Орозова келген. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Биздин берүүбүз түз ободо жүрөт жана социалдык тармактарда түз бөлүшүлүп турат. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бизге берсеңиздер болот. Суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Анда мына жаз келди, алдыда 8 март ушул майрамыңыздар менен сиздерди жамаатыбыздын атынан куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгиликтүү болсун. Ар дайым аман болуп, элдин мүдөөсүн аткарып жүрө бериңиздер. Эмне максат менен келдиңиздер Баткенге? Кандай жол түшүп, кандай сапар менен келдиңиздер? Ошол тууралуу алгач төраганын орун басарынан уксак, анан улантып кетсек. Эмне максат менен келдиңиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздерди дагы келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошол негизги максатыбыз 8 март майрамдын алдында социалдык кызматкерлерди, социалдык тармакта иштеген айымдарды биринчиден куттуктап коелу дедик. Экинчиден биз дайыма эле мына эл менен жолугушуп жүрөбүз. Бул жолу Баткен облусу боюнча мына үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу. Өзүңүздөр көргөндө билгендей, азыр мына балдарга карата зомбулук абдан күчөп жаткан кез. Анан укук коргоо органдары менен, ушул социалдык коргоо бөлүм башчылары менен бир мындай жерден угуп, Жогорку Кеңеште кандай чечимдер болуп атат, бул жерде кандай көйгөйлөр болуп атат, Баткен облусуна тиешелүү кандай көйгөйлөр бар. Ушунун баарын дагы бир ирет мындай жолугушуп, чечишип, анан кийин угуп алалы дедик. Негизи мындай жолугушуулар көп жерде болот. Биз Карамат Бабашевна экөөбүз абдан көп кыдырабыз. Талас, Нарын, Каракол, мына кечээ эле Ошко барып келдик. Ошто волейбол турнири өттү. Ошол жерде вуздар арасында 40 жаштан жогору эжекелер арасында ушундай турнир уюштуруп, негизи мына аялдарга көңүл буруу, анын ичинде балдарга көңүл буруу. Карамат Бабашевна, сиз айтсаңыз, мына Баткен облусу өлкөдө башка аймактарга салыштырмалуу миграцияга эң көп кеткен статистика ошондой көрсөтүп турат. Биз жакында эле алган маалымат боюнча ушул 19 миңден ашык бала ата-энеси Орусияда, бул жакта жүргөн 19 миңден ашык бала бар экен да. Сиздер ушул боюнча Жогорку Кеңеште кандайдыр бир маселе көтөрүп, буга чейин дагы кандайдыр бир ушул балдардын келечеги, алардын ошол зордук зомбулуктан алдын алуу боюнча кандай аракеттер болуп атат депутаттар тарабынан? Рахмат, саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Эми чындыгында бүгүнкү келген максатыбызды мына биздин төраганын орун басары Айда Камчыбеков айтып кетти. Себеби биз мындай максатта айрыкча үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдоо боюнча келгенибиздин негизги максаты бизде бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу проблемалардын бири болуп эсептелинет. Бирок азыр сиздин берген сурооңуз абдан туура, себеби биздин Баткен областы региондон алыс болгондуктан бизде жумушчу ордундун жоктугунан, жашоо деңгээлинин төмөндүгүнөн биздин элдерибиздин көпчүлүгү миграцияга кетип, ошо миграциядан калган балдардан ошондой зордук зомбулукка дуушан болгондор аябай көп экен. Себеби дегенде сурамжылоого таянсак дагы ошо зордук зомбулук көрсөтүлгөн үй бүлөлөрдүн саны боюнча эң көбү Баткен облусунда болуп эсептелинет экен. Ошондуктан биз ушул темада бүгүн аябай жыйын кеңин кечир өткөрдүк. Эми буну мен өзүм билесиңер, көп жылдардан бери ушул 40 жыл иштеп аткан болсом, ошонун көпчүлүк жылы ушул 35 жыл ушул Баткен облусунда иштеппин. Ошондуктан Жогорку Кеңешке баргандан кийин эле ушул чындыгында балдарга болгон зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча коллегаларым менен кошулуп, ушул айрыкча бизде мурда педофилдерден зордук зомбулук көргөн балдар көп деп, ошол педофилдерге карата кылмыш жазаны күчөтүлсүн деген мыйзамдарды кабыл алдык. Себеби дегенде чындыгында ошо мектептерде, айрыкча балдар мекемелеринде иштеген педофилдер иштеп жүргөн, ошо педофилдерге тыюу салынды. Ошону менен алардын жазасы күчөлдү. Ошону менен катар балдардын ушул ыйгарым өзүнөн ушу карай турган опекуну арыз жазса дагы ошол арызынын чырууну иш козголсун деп, мындан сырткары аларга амнистия кабыл алынбасын деп. Бирок бүгүнкү күндө биздин Жогорку Кеңештин алдындагы милдеттердин бирден бири кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышы боюнча дагы
жерлерде кандай аткарылып атат деп. Ошону менен катар өткөн чакырылышта биз үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча аябай чоң пакеттик мыйзам кабыл алынганбыз. Бул мыйзамда чындыгында абдан чоң башка мыйзамдарга да жер азанча башкаруу, балдар мекемелери, социалдык бүт тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилген. Себеби билесиңер, жөлөк балдарга берилген Кыргыз Республикасынын жөлөк балдар боюнча мыйзамга сунуштар киргизилди. Бирок ушул мыйзамдардын бардыгынын аткарылышы боюнча биз азыр бардык жерде мониторинг жүргүзүп атабыз. Андан сырткары себеби дегенде бизде мыйзам кабыл алынып, бирок анын аткарылышын көзөмөлгө албасаң, анда эч кандай иштен жүрбөйт экен. Ал эми ошону менен катар бизде жогорку кеңеште атайын ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылып, элдер сунуштарып айткан сунуштарды киргизип, кайда мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча атайын комиссия иштейт. Бул комиссияны биздин жетекчибиз Айда Камчыбековна жетектеп атат. Себеби жөлөк бул боюнча мыйзамды мурда кабыл алып туруп, мыйзам иштетилбестен туруп кайта өзгөртүүгө киргизилген, бирок бүгүнкү күндө дагы даректүүлүгү максатына жетпей атат. Ошондуктан комиссия киргизип, ошол жумушчу топтун жетекчиси Айда Камчыбековна эми ошол жумушчу топто караган ар регионго чыксак, региондон ошо бизде ошол чындыгын жөлөк бул боюнча көйгөйлөрдүн бардыгы региондон көтөрүлүп, ошо боюнча өзгөртүү киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө дагы бул жерде катышып отурабыз. Себеби дегенде региондорду зордук зомбулук боюнча айтканда, ошо региондон айрыкча бүгүн ошо балдар менен иштеген ички иштер органдарынын кызматкерлерден айтты. Демек бизде балдар кодексине, үй бүлө кодексине да киргизбесек, бизде үй бүлөлүк жоопкерчилик дагы балдарга карата жок болуп баратат. Ошондуктан бул боюнча дагы атайын бизде жумушчу топ бар. Ал жумушчу топто иштеп атат. Ошондуктан ага да сунушубузду берсек болот. Аны менен катар балдардын укугу, балдарга ошо сексуалдык зордук зомбулук боюнча дагы бизде коллегабыз Никитенко Наталья Владимировнанын өзүнчө жумушчу тобу бар. Биз кайсы регионго чыкса, кайсы мыйзам ошо иштөөдө региондо тоскоолдук болбосо, ошо мыйзамды өзгөртүп берүү үчүн биз ошо сунуштар менен кайрылып атат. Мына бүгүнкү күндө бизде абдан жакшы катышып беришти. 130 ачык кызматкерлер катышты. Чындыгында келгенде биз дайыма ишти тапшырманы берген менен алардан сурап да коюшубуз керек экен. Айрыкча мына социалдык кызматкерлердин үстүнөн дайыма арыз муңдар көп түшөт. Себеби бизде жөлөк бул чегергенде акчаны алып, взяткасыз бизге документ албайт деген. Эми ошонун да причинасын билишибиз керек. Эмне үчүн акча алат деп. Демек ошол демек аларды акча албаш үчүн алардын может быть эмгек акысын көтөрүш керек. Демек акча алуу. Себеби дегенде ар бир үйгө мониторинг жүргүзүш үчүн аларга может быть транспорттук чыгым төлөп бериш керек. Может быть сут үчүн төлөп беришибиз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө район менен шаарды бириктирип, азыр билесиңер, мына биздин эле Баткенди алганда Дара айыл өкмөтүнүн борборунан анын айылы 13 айылы 90 километрде турат. Ал соц кызматкер ошол жакка барып мониторинг кылып, ошол балдарды кабар алыш үчүн ага транспорттук чыгым. Андай нерсе бизде жок. Ошондуктан может быть ошонун айынан булар ошондой акчалай алып туруп, анан кийин ошол ишти кылабы деген мааниде. Ошону менен катар мына балдар менен иштөөдөгү кандай мүчүлүштөр болуп атат, биздин ошо балдар менен ишкен ички иштер кызматкерлери дагы айтып кетти. Кантип учетун такташыбыз керек, кандай барып ишке алышыбыз керек. Ошондуктан биз чындыгында ар бир регионго чыкканда, ар бир региондон айткан нерсе биздин мыйзам жазуубузда, мыйзамдын аткарышын аткарууда алардын берген бизге сунуштары өтө баалуу жана маңыздуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү ошол облустук акимчиликте өткөн жыйында кандайдыр бир конкреттүү сунуштар, бир өтүнүчтөр болдубу силерге, депутаттарга? Болду. Бул жерде мына социалдык кызматкерлер анан бир жакшы нерсени айтышты да, жанагы жакырчылыкты жоюу боюнча социалдык паспорт бар, ошого жакшы көңүл бурбай атасыңар депчи. Анан негизги сунуш бул мындай болуп атат да. 2018-жылы кабыл алынган мыйзам жөлөк бул боюнча жакшы иштебей атат, шашылыш кабыл алынып калган. Биз ошондуктан мына мониторинг жүргүзүп атабыз да, баардык жерлерге барып анкета таркатып атабыз. Анан ушул мыйзам бизди 20 жыл аркага сүрүп таштады да. Себеби дегенде мына Карамат башында айткандай, мурдагыдай айыл өкмөттө таркатылбай, жөлөк булчу чегерилбей, азыр алыска айылдардан районго келиш керек. Ушул эле Баткенде абдан оор. Акчасы жок адам кантип жол кире таратып келет. Анан акчасы жок адам кантип ошол сүйүнчү алганда 2-3 жолу келе бербейт. Жол киреси кетет. Анан сүйүнчү боюнча дагы конкреттүү сунуштарды айтышты. Себеби дегенде сүйүнчүнү таратууда ошол эле район борборлоруна болуп атат. Анан айыл өкмөттө дагы болсо, анан банктар боюнча счет ачканда дагы акчабыз кетип атат. Мисалы үчүн 200 сомдон, 300 сомдон деп ошондой сунуштарын айтты. Эми сүйүнчү боюнча азыр пилот аяктайт. Социалдык өнүктүрүү министрлиги айткан, биз ГРС менен чогуу ушу пилотту бүтүрөлү, анан жыйынтыгын көрөбүз депчи. Алар ошол сүйүнчүнү чегерүүдө ГРСке берип салышкан. Аны эми көрөбүз жыйынтыгын. Ошол жумушчу топтун алкагында дагычы.
Анан укук коргоо органдары дагы өздөрүнүн абдан көйгөйлөрүн айтып өтүштү. Ошол ата эненин жоопкерчилигин кантип мыйзамдаштырабыз депчи. Себеби дегенде сиз суроо бердиңиз, жогорку кеңеште кандай демилгелер бар деп. Мигранттардын балдары боюнча мына 19 миң деп атабыз. Өлкө боюнча 119 миң баланын ата энеси миграцияда. Анан ошол жанагы ата эне миграцияга кетип атканда кагаз жүзүндө нотариалдык кагазды таштап, мен ушул баланы ушул тайкесине, тагасына, эжесине ишенем деп калтырабыз депчи. Биз ошол демилгени талкуулап атсак, залдан дагы мына омбудсмендин өкүлү, акыйкатчынын өкүлү Баткендеги дагы айтты. Эми бул мындай формалдуу болуп калышы мүмкүн депчи. Ошол кагаз жазып атканда макул жазып коюп кетип калышат. 6 айга болобу, 1 жылга болобу, анын көзөмөлдөнүшү кандай болот депчи. Ата эненин жоопкерчилигин, мисалы үчүн, экөө тең таштап кетсе, анда бир жоопкерчилик каралышы керек. Экөө тең аларга бала кереги жокпу, анда мындай ошол маселелерди биз талкууладык да залдачы негизинен. Анан Баткенде дагы ички иштер министрлиги мисалы үчүн ала качуу Баткен облусу боюнча 2018 жылы 8 учур катталыптыр да. Анан дагы бир маанилүү маалымат да, ошо ала качуу болуп атканда үй бүлөдөгү зордук, зомбулук деп жалпы сөз айтып атабыз. Мисалы үчүн баланы бирөө жаш баланы уруп койсо, же өлтүрүп койсо, же зордуктап койсо, же болбосо ала качылып кеткен окуялар эч качан акырына чейин чыкпайт да, кылмыш иштери. Барганда эле эки тарап бири-биринен арызын алып коет, жарашып алышат. Анан материалдык чыгым деп коет. Ошол бир тарап экөөнө төлөйт, берки тарапкачы. Келишип алып атышат дагы. Анан биз менталитет менен эле эч кайсы бир кылмыш иши акырына чыкпайт, жазаны эч ким албайт. Ушул дагы бир чоң көйгөй. Аны чечиш үчүн мыйзамга дагы өзгөртүүлөр керек да. Себеби дегенде баланын укугу корголуп атканда мамлекет ортого түшүш керек. Ата эне өзү чечпейт. Мисалы үчүн ата эне мен сизге акча берем десе, ал ата энеси эле чечип коюп атпайбы, болуптур, акчаны алам, анан арызымды кайра артка тартам деп. Мамлекет ошол ортодо туруп, адвокат менен иштеп, ошо баланын укугу кылмыш иши бүтүп, сот иши бүткүчө сакталыш керек да. Ошондо гана адам жазасын алганда гана, ошо педофил болобу, же зордуктап койгон адам болобу, же өлтүрүп койгон адам болобу, ошондо биз алдыга жылабыз да. Мен кичине кошумча кылып кетейин. Бул жерде ушул каралган мыйзамда, кылмыш жаза кодексинде айтып кеткенбиз, ошол балдарга карата зордук, зомбулук көрсөткөндө ошол өзүнүн опекунунун арыз жазса дагы кылмыш иши козголсун депчи. Себеби дегенде бизде бул турмушта көрүнүп атат. Чындыгында келгенде көпчүлүк ата энелер өзүнүн ата энеси дагы өзүнүн өгөй атасынан зордук, зомбулукка дуушар келсе, тосмо арыз жазып туруп кылып атат. Ошондуктан азыр бизге сунуштар берген сунуштардын ичинде бар ошол өгөй атасынын колундагылар болобу, же болбосо ата энеси Россияга кеткен мигранттын баласы болобу, ушу мамлекет өзү ошону ыйгарым укукту алса дегендейчи. Бирок бул жерде чындыгында абдан оор болот. Биз мына соц кызматкерлерге бирок оор болсо дагы анын механизмин иштеп чыгышыбыз керек. Себеби дегенде бул мамлекет өзүнүн алуу менен бир жолу ата эненин жоопкерчилиги, же болбосо опекунун жоопкерчилигинен алып таштабашыбыз керек. Себеби мамлекет алды деп таштап койбош керек да. Бул жерде коомчулуктун дагы пикири жакшы болуш керек, коомчулук дагы буга кайдыгер карабаш керек. Мындан сырткары ушул жана залдан дагы мындай сунуштар аябай көп түштү. Себеби дегенде баягы жөлөк пул алуудагы мурдагыдай эле кадимгидей справкалар, кирешени эсептөөдө справкалар абдан көп талап кылынат. Мурдагыдан да көбөйүп кеткен дейт да. Себеби дегенде ал мурдагыдан да күчөтүлүп кеткен кайра дейт да. Анан ар бир справкалар бекер берүүлөр акчага келип аткан дейт. Эми чындыгында келгенде бул жаңы биз иштеп чыккан мыйзамды өкмөт өзгөрттү, бирок ал максатына жеткен жок да. Дагы эле даректүүлүкүнө жетпей атат. Себеби бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик эмес уюмдардын изилдөөлөрүнө таянсак, ошо Бишкектин чет тарабындагы эле айылдардын ичинен 44 миң бала өзүнүн туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок экен. Ал эми ошол эле мезгилде ошол балдардын ата энесинин паспорту жок экен. Мына жакында эле көрдүңөр, соцсеттерден чыкты, ошол паспорту жоктугунан балдардан эч кандай мамлекет анан социалдык колдоо албайт экен деп. Бүгүнкү күндө ошондой күбөлүгү жок, же паспорту жок, же күбөлүгү жок балдардын санын сураганыбызда бир дагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган андай жок экен. Себеби дегенде бала төрөлгөндө үсү гана бар экен, ал эми ошо каттоодо күбөлүк алгандагысы бар экен, же паспорт алгандардыкы бар экен да, атак ортосунда жок калган. Ошол эле мезгилде ошол паспорту күбөлүгү жок албагандар, алар чындыгында келгенде ошо жөлөк пулга макултууга муктаж адамдар да. Ошондон дагы деле болсо даректүүлүгүнө толук жетпей аткандыгы далил болуп эсептелип атат да. Себеби дегенде бизде
кимде көйлөгү жок, бул мата одиночкада көйлөгү жок, кимде көйлөгү жок, ошо жашы жетелеп турмушка чыкканда, кимде көйлөгү жок, ошо никелүү мыйзамдуу никеге туруп албаганда, кимде көйлөгү жок, күйөөлөрү таштап качып кеткендерде, ошондой адамдар, кимде көйлөгү жок, өзүнүн паспорту жок, паспорт алганга акчасы жоктордо, кимде жөлөк пул ала албайт, ошо справкалы сатып алганга каражаты жоктордо, ошонун натыйжасында бизде дагы деле болсо ошол даректүүндө такыр жетпейт. Ошон үчүн бул мыйзамды кайрадан өзгөртүүнү сунуштайлы. Азыр биздин ошол Касымалиева Айда Кубанычбектин жетектеп аткан немеде аябай чоң жакшы сунуштар берилип атат. Себеби балдарды бул жерден биздин министрибизден жакшы чыгып атат азырчы. Себеби дегенде подворный обходторду кылып атат, ошол документтердин талап кылууну бүгүнкү күндө биз талап кылып атабыз. Ошол документтерди ошол жөлөк пул алуучу өзү жыйнабастан арызын жазып койсо, эки мамлекет биринен бири заплат сурап туруп алып алса депчи. Себеби дегенде ошол жөлөк пул алгандагы көпчүлүк документ бизде мамлекеттик каттоодон чыгат экен. Себеби машинасы бар, мамлекет азыр мамлекет машинаны да каттайт, мамлекет үйдү дагы каттайт. Ошондуктан керек болгон кирешенин баардыгы ошо каттоодо турат экен. Ошондуктан ошону ушу каттоо жолу менен алса деген. Себеби дегенде эгерде көйлөгү жоголуп кетсе дагы мамлекеттик каттоодо учету бар. Ошондуктан баягы адам бири-бири менен мамиле кылганда ортодон жанагындай коррупциялык схема чыгып атат да. Ошондуктан буюрса, азыркы барган министрибиз абдан жакшы иштерди кылып атат. Буюрса, бул мыйзамдын аткарылышы боюнча дагы бир сунуштарыбызды беребиз да. Себеби дегенде бардыгы ушу балдар үчүн мамлекет өзү кам көрүш керек. Рахмат. Мен бир нерсени тактап алгым келип атат да. Биз азыр ошол балдардын, жаш четелек өспүрүмдөрдүн зордук зомбулугу боюнча сөз кылып атканда, ошол жанагындай бир сексуалдык ыдык көргөндөр, ошолор тууралуу гана сүйлөп атабыз. Балдардын мажбурлап кара жумушка тартылуусу же болбосо 2-3 класстагы баланын 4 чакырымдап жөө жүрүп бир жака барып атышы күн сайын, бул дагы ошол балдардын зордук зомбулукка кабылышыга киреби же жокпу? Кирет. Аларды жумушка тартып, оор жумушка тартып, психологиялык кысым дагы, ден соолугуна зыян келтиргенде, тамакты жеткиликтүү бербегенде, мен бул боюнча дагы айтып кетем. Азыр мына көрүнбөгөн балдар жөнүндө айтып кетсек, алардын көйлөгү жок, ата-энесинде документи жок да, ошондой балдар көп. Мектепке да барбайт, бала бакчага да барбайт. Мамлекет берген баардык укуктардан алар мындай сыртта калган. Пайдалана албайт эч кайсы. Анан азыр дагы өзгөртүү киргизип атабыз. Себеби дегенде ата-энеси паспортто жок болсо дагы ошол балдарга документ сөзсүз берилсин деп, төрөлгөндө элечи карап туруп, алардын жанагы көйлөгү болот. Ошондо алар жөлөк пул да кала алат, сүйүнчү да кала алат, андан кийин бала бакча, андан кийин мектепке бара алат билим алганга. Сиз берген суроо боюнча, мисалы үчүн кечээ эле мына Нукат районун кыдырганда, мына бүт эле жерлерде азыр мектеп жетпей атат да. Айрыкча орус тилдүү класстар, орус тилдүү мектепте балдар 3 сменден, 4 сменден окуйт. Анан мына Нокатта, өзгөндүн бир райондорунда бүгүн мен Баткенде байкаган жокмун, мектептерде сыз экен да. Сыз, көк, анан балдардын бою өспөй калган. 9 класстагы балдарды көрсөң абдан кичинекей да, аябай кичинекей. Анан ошол сыздан болуп атабы, же аба жетишпей атабы, же тамак жетишпей атабы, витамин дагы жетишпей атат. Бул дагы баланын укугунун бузулушу. Анан ушул жерде баардык жерде эле айтып атабыз, ошо ата-энелердин жоопкерчилиги дегенде сөзсүз эле ата-энени жазалап айып пул алуу эмес, ошо ата-эненин жоопкерчилиги дегенде биз позитивдүү жактан дагы үйрөтүшүбүз керек. Ата-эне жардам берүү. Ата-эне кандай болуш керек, баласына кандай мамиле жасаш керек. Кыргыз улуту биз мисалы үчүн еврейлер деп көп айтабыз, алар балдарын кандай тарбиялайт деп. Британецтер деп көп айтабыз. Кыргыздар кантип тарбиялайт? Эмне себептен биз малга көбүрөөк көңүл бурабыз? Мисалы үчүн малга камдайбыз, чөптү баарын камдап, тузун камдап беребиз. Бала өзүнүн ырыскысы менен деген туура, бирок ошол мезгилде эле өзү эле чоңое берет деп. Анан сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча 90% 80% ата-энелер балдарын урса бул нормалдуу көрүнүш деп жооп беришиптир анкетадачы. Балдарын катуу уруп койгончу, ошондон келип атат. Анан биз балдарды биринчи мындай кезекке коюшубуз керек. Себеби дегенде азыр эле биз кесепетин көрүп атабыз. Бул социалдык кесепеттер баары чиеленишип кетти. Зордук зомбулук, билимдин тайкылыгы, балдардын ден соолугу. Азыр иликтөөлөр боюнча мына биринчи 1000 күндө бала төрөлгөндөн баштап 1000 күн өткөнгө чейин жакшы тамактанбаса, эне сүтүн албаса, витамин энеси слабый, жанагы кан аз болсо,
анда ошол баланын мээси өөрчүбөй калат экен да. А мээси өөрчүбөгөн балдар бизде көп болуп атат. Жана пизанын жыйынтыгы боюнча деле 2-3 жыл мурун бизден кечкен бала мисалы үчүн китепти окуп бир текстти аны айтып берүү жөндөмдүүлүгү да жок экен да. Биз эми азыр мектептерди куруп атабыз, ооба, бирок ошол мектептерге кандай балдар барат, алардын ден соолугу кандай, мээси кандай иштеп атат, анан статистика боюнча Карамат башына дагы айтып берет. Азыр мен кошумча кылайын. Бизде бүгүнкү күндө бизде жогорку кеңеште дагы бардык комитеттер, фракциялар эми чындыгында парламенттеги депутат айымдар абдан көп көтөрүшөт. Биздин даже мырзаларыбыз элечи. Ошондуктан фракцияларда дагы карап атабыз. Биздин фракцияда өткөн кварталда карадык эле эми боюнча ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын абалы боюнча. Ошондо биздин вице-премьер-министр Алтынай Сетбекованын маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 2000-жылы 89 болсо, бүгүнкү күндө 180 экен да. 2 эсе көтөрүлүп кеткен да. Ал ошол эле мезгилде биз суроо менен тактадык. Ошо төрөлгөн балдардын канча пайызы майып төрөлөт десек, 35% деп атат. Эгерде ушундай темп ушундай өсүп барса, бул өсүү менен кеткенде ар бир жылда алганда, анда биздин келечегибиз кандай болот деп. Эми муну изилдеп көрүшүбүз керек. Изилдеп көргөндө өзүгө баарыбызга маалыматка таянсак, чындыгында келгенде балдарды сиз айткан суроого жооп эле толук кандуу тамактандыра албай атабыз. Бул боюнча Кыргызстандын эң чоң программасы бар. Программада дагы айтылган, мамлекет балдарды жакшы азык-түлүк менен камсыз кылыш керек, таза суу менен камсыз кылыш керек, билим менен окутуш керек деп. А бирок ошондо дагы сурамжылоого таянсак, бизде 5 жашка чейинки баланын 13%-ынын бою өспөй калыптыр, стандартка жетпейт экен. Ал эми 2,8-3% баланын эмеси жетпейт экен. Салмагы оор экен. Мындайча башкача кеткен да. Ал эми 43% бала ачкандуулук менен учетто турат экен. Бул ачкандуулук менен учетто турган балдар албетте сабак окуй албайт. Уйку сурайт, ал башка жугуштуу оорулар менен ооруйт. Булардын бардыгы бизге келгенде биздин балдарга биз мамлекет тарабынан шарт түзүп бере албай атабыз. Бул жерде Карамат башында мындай да, Баткенде кайсыл гана аялдардын докторуна барып сурабасаңыз айтат, ага ошол репродуктив жана 4 жашындагы аялдардын 80%дан ашыгы анемия менен, ачкандуулук менен келишет. Алар деген толук кандуу тамактана албай атат биринчиден. Аларга шарт деген түзүлгөн эмес. Эгерде биз жанагы эле балдардын жоопкерчилигин ала турган болсок, балдардын укуктары, балдардын зордук зомбулуктары маселесинде биз азыр айтып атабыз, сиздердин айтып аткан сөздөргө караганда ата-эненин гана милдети көбүрөөк айтылып атат да. Бул жерде мамлекеттин орду кайсыл жерде калат анда? Мамлекет ортомчул гана болуп береби же мамлекеттин да бир жоопкерчилиги барбы ушундай жерде? Бул жерде чындыгында келгенде улуттук программабыз бар, 18-40 жылкы программада. Ошол программада так даана жазылган. Мамлекет балдарды билим берүүгө шарт түзүп бериш керек, таза суу менен камсыз кылыш керек, экологиялык чистый тамак азыктар менен камсыз кылыш керек деп. Бул боюнча жогорку кеңеште өткөн чакырылышта дагы байытылган ундар боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылганыбызда бизде байытылган ундар эмес, Казакстандан байытылбаган ундар көбүрөөк сатылып келет экен. Себеби дегенде байытылбаган ундун баасы арзан түшөт экен дагы, жеке ишкерге ал удобный, выгодный болуп эсептелет экен. Ошондуктан кайрадан дагы коллегаларыбыз менен Артыкбаев менен чогуу иштеп, азыр анын жазасын көтөрдүк. Азыр байытылбаган унду саткандардын кылмыш жаза боюнча жазасын көтөрдүк. Себеби дегенде бизде билесиңер региондордо көбүнчө ун азыктар менен тамактанылат. Нан, макарон, кесме, күлчетай, картошка деп. Ошондуктан сөзсүз түрдө байытылган азык-түлүк менен камсыз кылыш керек. Бул улуттук программасында бар мамлекеттинчи. Ошондуктан бул жерде ата-эненин орду эмес. Ушун менен катар мына азыр бүгүнкү күндө бизде мамлекеттин күчү жетпеген жерде эл аралык уюмдар жардам берип атат. Мана УВКО менен Мерсико экөө тең балдарга ысык тамак боюнча программалар бар. Булар канчалагандай сунушту кылып мектептерде берген менен таза суусу жок жерлерге булар ысык тамакты камсыз кылып бере албайт экен. Эң негизи, эгерде биздин мамлекет бүтүндөй мамлекетте туруп таза сууду бир мектепте камсыз кыла албаса, анда ошол мектепке таза суу барбаса, эч кандай долбоор да барбай атат да. Ошондо бизде Кыргызстанда 60% мектепте гана ушул 2 донордук организация ушу ысык тамак менен камсыз кылып бере алып тур. Калган мектептерде таза суу жок экен да. Ушундай шарттарды жаратып бере албаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кандайдыр бир жоопкерчилиги суралабы? Кимдир бирөө сурайбы? Ошол маселени мына 2040-жылга чейинки мамлекеттик программаны жакшы аткарбагандыгың үчүн жок дегенде бир эскертүү кандайдыр бир мен уга элекмин Баткенде ошол балдарга атайын жакшы шартты түзүп бере албагандыгы же болбосо таза сууну жеткирип бере албагандыгы үчүн деп жоопкерчиликке же болбосо кандайдыр бир сөгүш эскертүү алган керек болсо айыл өкмөт башчысына уга элекмин да. Туура айтасыз. Бул жерде мындай да. Бул жерде кээ бир жетекчилер өзүнүн жоопкерчилигин билип, өзүнүн жетекчи кызмат экенин сезген адам өзүлөрү жасап атышат. Маселен, кээ бир жерлерге барсаң, таза суу болбосо дагы
өздөрүнүн күчү менен, ата энелердин күчү менен сууду тартып туруп, ал жерге сууду тазалап чыгара турган атайын оборудованияны ушул проект аркылуу коюп берип, таза суу ушул ысык тамакты киргизип атат. Саналуу жерлерде. Ошол менен катарлы. Аны менен катар кээ бир жерлерде баягы эми чындыгында донорлор наличие акча бербейт да. Бул оборудование берет. Кээ бир жерлерде наличие акчасы жок болгон жерлерде ошол жердин жетекчилиги анча колдоо болгон учурлар дагы бар да. Себеби дегенде бул жерде сен абдан туура айттың. Бул жерде кадрды тандоодо дагы туура тандаш керек. Өзүнүн кызыкчылыгы эмес, элдин кызыкчылыгын алда койгон тандаш керек. Болбосо мына фильтр менен деле чыгарып берсе болот экен. Ошо фильтрди дагы донорлук организация тартып берсе берип атат. Мен 2 организациянын жетекчилиги менен сүйлөштүм. Если сууду тартып берсе, фильтрди коюп берип, фильтр менен тазалап берет экен. Бирок ошол эле учурда айрым мектептерге барып текшерип көрсөң, эми азыр айтсам болот, текшерип көрсөң, таза сууду чыгарып ашканага киргизип берсе, окуучулар суусап келсе, окуучуларга бир жомок окуп берген барсам, окуучулар кандай проблема бар десек, столойдогу таза суудан ичкенге бербей куш деп коюптур дейт да. Ошондуктан чындыгында келгенде сен абдан туура айтасың. Бизде иштебеген жетекчилерди жөн эле иштен бошотуп койбош керек, аны жазалаш керек. Бизде жазалоонун түрү жакшы колдонбогондуктан ошол нерсе кайта кайталанып атат да. Бизде эң мындай жеңил жаза аны бошотуп коюп атат да, жеңил бошотуп. Ошондуктан чындыгында сен туура айттың, айыл өкмөттөр эсе таза суу менен бир мектеп таза суу менен камсыздалбаган жетекчи жоопкерчилик бериш керек. Себеби ал жерде не только суу менен, ал жерде адамдардын канчасы ошол туура эмес, таза эмес сууду ичип туруп, мына дагы эле басмырлоо, канчасы баягы инфекциялык оорулар менен ооруп атат. Брюцеллез, брюшный тиф дегендер менен, сары оору, боткин түрү менен ооруп атат. Ошол менен эсепке алганда учетто турган айрыкча өпкө оору, эмнеде өпкө оору, туберкулез, ошол оорулар абдан жыл сайын көтөрүлүп атпайбы? Мына азыр эле айтайын, мен палатадан көтөрө берип, биз менден башка деле көпчүлүк коллегаларым көтөрүп атат. Ошо туберкулезгө диагноз коюш үчүн рентген аппараты деп. Рентген аппараты мен Баткен облусунун бардык эле туберкулездин больницаларда, кургашуу больницада рентген аппараты эскирип, а Баткендикин такыр жок. Ал эми мен эле көтөрдүм десем, башка региондо эле көтөрүп атпайбы? Ошол эле мезгилде бизден министрибиз өзүгө джип машина алып атат. Ошондуктан абдан туура айтасың, бул жерде жетекчини деле койгондон кийин талап кылыш керек, туура. Мына жогорку кеңеш биз мыйзамдарды, эрежелерди кабыл алып коюп гана тим болобузбу же анын аткарылышында көзөмөлдөйбү? Ошондо жогорку кеңештин кайсы бир деңгээлде жоопкерчилиги барбы? Ушундай маселелер аткарылбай, коюлган талаптар ийинине жеткире албай жаткандыгында? Ооба, бар. Бизде мындай институционалдык эс тутум дагы жок болуп атат, анан коллективдүү түрдө жоопкерчиликсиз болуп атат да. Биз айыл өкмөттү күнөөлөйбүз, айыл өкмөт акимди күнөөлөйт, аким мен эчтекени чечпейм, каражат жок деп өкмөттү күнөөлөйт, өкмөт депутаттарды күнөөлөйт, депутат өкмөттү күнөөлөйт. Ошондой бир системага түшүп калдык да. Анан жанагы мыйзамдардын аткарылышы азыр бирден бир биздин жогорку кеңештин алдында турган чоң мындай вазипа десек болот да. Себеби дегенде мыйзамдар кабылданып атат, мыйзамдар көп кабыл алынат, бирок алар идеалдуу кагазда жазылганы менен эксперттер иштесе, жашоого келгенде алар эмнегедир иштебей калып атат. Ошол аткарылышын көзөмөлдөө азыр 6-чакырылышта аябай көп мындай биз неме иштеп атабыз да. Мониторинг, оценка деген бар, критерийлер бар. Биз эми мына мыйзамдын аткарылышы дегенде албетте жаза маанилүү, биз жазалай албай атабыз. Себеби дегенде адилеттүүлүк жок болуп атат. Кээ бирки мыйзам бузган кадрлар отурат, мыйзам бузбаган, крышасы жок кадрлар кетип калат. Ошондой болуп атпайбы? Бирок кандай болбош керек? Биз мыйзамдын аткарылышы сөзсүз сен кетишиң керек дебешибиз керек. Биз мындай чөткий цифралар менен иштешибиз керек. Ушул айылда мына таза суу 2023-жылга чейин кириш керек. Президент айтты, 2023-жылы ар бир айылда таза суу болот деп. Мына 2023-жыл келатат. Канча дагы айылда бизде суу жок, таза суу жок. Таза суу жок болгондо бул ден соолугу дагы начар деген түшүндүрөт да адамдардачы. Анан ошол аткарылбай калса биз кайсы цифралар менен, ким кандай сөз убада берди эле, ошону контролдошубуз керек да. Кийинки чакырылыштагы алып ошондой критерийлер керек да бизгечи. Мен бир ушул жерден тактап койгум келип атат да. Мисалы үчүн Баткен району аймагында эле бир топ мектептер мен билем 4 чакырым, 5 чакырымга чейин жөө жүрүп, кыштын күнү балдар мектепке барып атышат да. Ошого жергиликтүү бийлик жок дегенде 1 айга 100 литр эле күйүүчү май жок дегенде.
эң болбоду деген. Ошончону бөлүп жасай албай жаткан айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө өкмөттүн же акимдин ардак грамотасын алып ошондой бааланып атат да. Мында ушул кайсыл бир деңгээлде жанакы программалардын кабыл алынганын, анын аткарылышына ишеним, элдин ишенимин жоготобу деген ой келип атат да мендечи. Кандай дейсиз ушул? Маселен, бул сурооңо анан жооп берейин. Азыр Айда Камчыбек мындан эмесин улап кетсем, сиз көзөмөл кыла аласыңарбы деген сурооңузда мындай жооп айтат элем да. Чындыгында биз жанагы жөлөк пулдар боюнча мыйзам автор болгондуктан аны биз көзөмөл кылып, социалдык өнүктүрүү министрлигинде кетирип аткан ушу мыйзам бузуулар боюнча канча иш көтөрүлдү. Себеби дегенде балдарга бюджет мыйзамы боюнча бөлүнгөн акча каражатыны бизде жоопкерчилиги жок министрликтер ошо статья болбосо корголгон статья. Корголгон статьядан ошо машина алам деп өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, даже уялбастан туруп премьер-министрге анан Минфинге кат жазган да. Ошондуктан бул жогорку кеңештин көзөмөл болуп парламенттик башкаруунун эң артыкчылыгы ошол нерселер табылып, чукулуп кайрадан чыгып атат. Чукулуп отуруп, азыр бүгүнкү күндө чындыгында иш козголуп, прокуратура тарабынан ошол. Бул туура эмес да. Себеби балдардын акысынан ошол эконом алган. 1 миллиард 600 миң акчаны эконом кылган да. Эконом кылбаса балдарга ошо жөлөк пул жетмегеле. Мындан сырткары мына саламаттык сактоо министрлигинде деле бул жерде чындыгында баягы тез жардам машинасы бардык региондо жетпейт. Чында. Ал жерде бизден ратификациядан өтөт ошо тез жардам машинасы, же болбосо жыл сайын бизде медициналык оборудование алсын деп биз аны жогорку кеңештен өткөрүп беребиз. Ал министрликтен барып жоопкерчиликтин айынан алдар ушунда да мына көрүп атасыңар 7-8 кабиналуу тез жардам дегенде булар джипке алмаштырып атат. Мына бүгүнкү күндө аны да көзөмөл кылдык да, аны да жүз ачылып бизде комитетте карап, комитеттен чечим чыгардык, ошол машинаны сатып ордуна коюп койсун, скорый помощь алсын. Ал эми ушундай мыйзам бузгандыгы үчүн ошол жетекчи кызматтан кетүү менен катар жоопкерчиликке тартылсын чечим кабыл алып бердик. Себеби дегенде бизде чындыгында келгенде бийлик кызматка койгондо ишеним менен аткызып коет. Ушул адамга ишеним ушул жер тартылат деп. Ошол адам ишенимди акташ керек да. Бизде бүгүнкү күндө ошо ишеним көрсөткөндөрдүн бардыгы биздин бийликтерди, айрыкча президентти же өкмөттүн бардыгын уже артка тартып аткан ушулар да. Бирок ошончо мен айткым келет, абдан туура айттыңар мына суроолордо. Эң тууру мына мектептерди айтып коеюн. Туура айттыңар, мектептерде мисалы үчүн биздин эле Баткендеги Сай мектебин айталы. 13-жылы башталган. Бүгүнкү күнгө чейин бүткөн жок. Бул жерде мен палатадан 1 жылда 2 жолдон 3 жолдон көтөрсөм, канча жолдан элден кат барып атат. Бирок ушуга бул кетпеген өкмөттүн моральный иштөөгө укугу барбы? Чындыгына келгендечи. Бирок бүгүнкү күндө мындан башка дагы мектепте отуруп, палаткада окуп атат. Ал эми палаткада окуп алса, ал жерде дагы башка бир жерде чоң стадион курам деп атат. Мында бу кандай нерсе? Ошол эле мезгилде биздин ошо аткан минерлерибизге коррупциялык схема боюнча миллиарддаган ушу аябай чоң суммадагы коррупциялык схемалар ачылып атат. Ошондуктан мен айткым келет, бул жерде эң бизде катачылык кадр тандоодо дагы баягы тууганчылык, таанышчылык, достуулук, курсташтык дегенге карабашыбыз керек. Себеби дегенде биз ушуга карап отургандагы биздин менталитетте жумуш алдыга жылбай аткан бирден бир бөлүгү. Мына таза суу боюнча кыйкырып атып, чындыгында мен ойлочу элем, бир эле Баткен областында таза суу жана сууга суу көйгөй депчи. Бул таза суу, сууга суу көйгөй ысык көлдө деле бар экен. Караколго барсам, көлдө деле таза суу менен камсыз болгон эмес. Бирок бизге палатага алып келип, биз чоң АБРдин чоң проектин өткөнбүз, 66 айылды таза суу менен камсыз кылат деп. Мына Баткен шаарында да проект өткөн. Бирок ошол проект былтыр канча акча бөлүндү деп келип сурасам, 1 миллион келди, ал 1 миллион изучение ошо тактоо үчүн деп атат да. 1 жыл менен ал уже 1 жыл өтөт, 1 жыл тендер, ошентип отуруп, баягы эскирип кеткен баягы акча ошо түп тамыры менен жоголуп кетет да. Баткен шаары азыр ошол таза суу боюнча долбоорго келген акчанын процентин кайра төлөп баштады. Иш жумуш башталган жок, азыр төлөп баштады. Ошо проценти башталып атат. Араба неменин алдына коюлуп калыптыр да, аттын алдына бул тескери болуп. Тескери акчаны ала элек, жергиликтүү бийликтен, бюджеттен ошонун процентин төлөп баштады. Бул 40% кредитке болгон болчу, калганы насыя болчу. Менде эми убактыбыз соңуна келип калды, бирок мына Майрам аса балким сиздерге бир аз катуураак тие турган бир суроо бар. Жогорку кеңештин депутаттары ушул аймактарды кыдырууга өз чөнтөгүнөн каражат сарптап качан чыгат деген бир суроо келди да. Көпчүлүк учурда эл аралык уюмдар же кандайдыр бир эмелер гана жүр дегенде келет, өз демилгелери менен келбейт деген. Эми бул суроо балким жок. Бул сурооңуз эле туура, бир чети кошулам, бир чети кошулбайм. Себеби дегенде бизде чындыгында көбүнчө айтып жүрүшөт, бизде соцсеттен сындапчы 40 000 сом фонддун акчасын берет депчи.
бул 40 миң сом фонддун акчасын бизде жардамчыбыз кыскартып койгон, жардамчы алсын деп берет. 40 миң сомду ошол өзүгө кызматтыгына алсын деп берет. Анан калганы командировочный чыгым деп берилет. Бүгүнкү күндө өткөн чакырылыштан бери ушу жоюлгандан бери мен 15 миңге бир жардамчы алсам, допустим, макул 10 миңге бир водитель алсам, ага 5 миң немеси келсе, мындай бензинге кетсе, ошондо 30 миң кетип атат. 30 миңден сырткары анын ичинде связь, али констовар дегендердин баардыгы ошонун ичине кирип кетет да. Ошондо бизде чындыгында алганда сырткы чыккандагы командировочный иш сапарына эч кандай акча жок. Эч кандай акча жок. А бирок өзүбүздүн эсептен чындыгында барган учурларыбыз абдан көп. Маселен, мен Баткенге көбүнчө өзүм эсебимден келем. Анан башка жакта салыштырмай эле билет абдан кымбат. Айрым учурларда анан кийин ушундай донорлордун немелери менен, международный организациялар менен келебиз. Ошондуктан бизге албетте международный организациялар жүр дегенде биздин кызыктуу тема болсо барабыз. А бирок көп учурларда биз ошондой неме айтканда сетен каржылап берген нерселерден дагы отказ берген учурларыбыз болот. Себеби дегенде бизде айрыкча 3-4 күндөрү биздин регламент мыйзам боюнча бизде жолугушууга чыкканга болбойт. Нарушение. Анан эгерде эл аралык уюмдар ошол күнгө койгон болчу болсо, биз ага бара албайбыз, чындыгына келгендечи. Анан бирок кээде ачыгын айтасыз, биз айрыкча алыскы мындай чөкөмдөргө донор издейбиз. Ал тууру эле моюнга алыш керек аны. Рахмат, сиздер атайын ошол жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча мына Аида менен Карамат эжебиздин жогорку кеңеште социалдык маселелер, үй бүлө маселеси, саламаттык сактоо багытында өтө олуттуу маселелерди көтөрүп, элдин көйгөйлөрүн айтып жүргөнүңүздөр шайлоочулар баары билет. Мындан ары да ошол дем, ошол күч менен ишти андан ары улантасыздар деп ойлойм. Биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Мына эфирдин аягында сиздерге бир аз убакыт берейин. Каалаган эмне максат суроолоруңуздар болсо айтып калганга мүмкүнчүлүк. Биринчиден куттуктайм, ошол Аялзатын куттуктайм. Ошол экинчиден ошол Кыргызстанга биз балдарга көңүл буралы деген каалоо тилекти айткым келет. Биз азыр жөлөк пул болобу, балдарды коргоо, таза суу болобу, балдардын тамагын бул расход деп эсептебешибиз керек. Бул биздин келечегибиз үчүн инвестиция деп кабыл алышыбыз керек. Анын жыйынтыгын биз 10-20 жылдан кийин көрөбүз. А эгер азыр экономдосок, анда 10-20 жылдан кийин абал мындан дагы кооптуу болуп калышы мүмкүн. Ошол каалоо тилекти айткым келет. Баардык улут үчүн ошол балдарга камкор болушубуз керек да. Урматтуу угурмандар, урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, келе жаткан 8-март майрамыңыздар куттуу болсун. Негизинен балдардын бешинесине аман болуңуздар. Эми бул бала деген ар бир жашоо бала үчүн жашайбыз, балдардын келечеги үчүн жашайбыз. Балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан балдарга болгон мамилени биз баардыгыбыз өзгөртөлү, жоопкерчиликти бир эле ата эне же мамлекет эмес, коомчулукта мойнубузга алалы. Коомчулук көрүп турган көйгөйлөрдү ошону көтөрүүгө, жардамдашууга бизге айрыкча эл өкүлдөрүнө, элдик колдоого абдан муктажбыз. Ошондуктан сиздердин баардыгыңыздар аман болуңуздар, бирге бололук, бир бололук. Байрамыңыздар куттуу болсун. Рахмат, урматтуу угармандар. Бизде бүгүн конокто жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева жана жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозо болду. Атайын убакытты бөлүп ушундай майрамасына келип, Баткенге дем күч кубат берип, элдин көйгөйлөрүн угуп баратканыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.